Жыл içinde өлкө боюнча 98 социалдык имарат курулуп бүткөрүлсө, анын 71 мектеп. Демек, мамлекет башчынын өлкөдө бир да авариялык мектеп калбашы керек деген талабы ишке ашууда. Кечээ Ош облусунун Өзгөн районунун Ири Суу айылында кезектеги мектеп пайдаланууга берилди. Бардык шарттар менен курулган билим ордосу окуучуларды кабыл алды. Жаңы мектептин артыкчылыктары менен андагы мугалимдердин кубанычы тууралуу алдыдагы материалда кененирээк. Ири суулуктарга арналган президенттин жаңы жылдык белеги өзгөчө болду. Белекти тапшырганы биринчи вице-премьер-министр келди. 100 жаңы мектеп Кыргызстанда мына 2016-жылга планга кирип атат. 100 жаңы мектепти куруу. Ошондой эле 100 мектепти капиталдык ремонттон өткөзүп, 2017-жылга Кыргызстанда авариялык абалдагы мектепти калтырбашка аракет кылабыз. 6 айда курулуп бүткөрүлгөн мектептин кызыл тасмасын айыл аксакалдары менен бирге вице-премьер кести. 275 орунду жаңы мектепти куруу ушул жылдын июль айында гана башталган. Билим уясы үчүн бюджеттен 78 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми 1967-жылы курулган эски мектеп 2013 жылы жараксыз деп табылып, окууга тыюу салынган. 2013-жылы 2-декабрда бул ошол таштамайлары чирип 4 класстан түшкөндө бизди такыр мектепке киргизилбей, анан үйлөргө чыгарылдык. Ар биринин өзүнүн ылайык эрежелери жана Эми Ири Суунун окуучулары кенен жана жарык класстарда окуйт. Мындай шарт билим сапатына оң таасирин тийгизет дейт эл агартуучулар. Жакшы саамалык менен куттуктаган кыргыз өкмөтү мектепке 5 компьютер жана окуу китептерин берип жиберген. Кыргыз тили. Бу дагы неме албайт эле, жетишпей эле, булар дагы Кудай кааласа толук болду. 5 математикасы көптөн бери, көп жыл болду, 2 жылдан бери ушу китепке жетпей атканбыз. Чынын айтканда, бул китептен да келди, бул китепте буйрса, Кудай кааласа окуучуларга камсыз болот. Мындай заманбап мектепте балдар мыкты окууга милдеттүү дейт өкмөт өкүлдөрү. Актилек Гүлжигит кызы Жылдызбек Болотбеков, Коомдук биринчи канал, Ош облусу.